Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы тарабынан эски таштанды полигондун калыбына келтирүү жана жаңы полигонду куруу иштеринин башталышы менен жеринен таанышты. Азыр биринчи мусорго төккөнгө даярдап алып туруп, төгүп баштагандан анан үстү ар жагы башталат. Бул жана 3-түн 1 бөлүгү бияк экен, даже бияк кетет, 2 бөлүгү биякта калды. Фаза 2, фаза 3. Шаар башчысы мында жүргүзүлүп жаткан иштердин шаар үчүн маанилүү экенин белгилеп, курула баштаган жаңы санитардык полигон бардык зарыл болгон эл аралык талаптарга жооп берерин билдирди. Как раз кирип келатканда. Бул жака баягы сортировочныйга кирет, сортировочныйдан ашканын бул жака чыгара турганларды. Такшы алып турабыз. Ош шаарынын мэринин орун басары Сонунбек Жунуспаевдин билдирүүсүндө таштанды талаасы үчүн 24 гектар жер бөлүнгөн. Курулуш иштери Европа өнүктүрүү банкы жана Европа биримдигинин колдоосу менен Ошто таштанды чогултуу жана иргөө системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында жүрөт. Мына бүгүн Ош шаарынын мэрі Бакытбек Жеңишбековдин катышуусунда ушул атайын көп жылдан бери, анырагы 2016 жылдан бери ишке ашпай бүтпөй келген долбоорубуз бар болчу. Бул ошол жаңы полигонду куруу жана эски полигонду рекультивация кылып үстүн заманбап дүйнөлүк стандартка, экологиялык стандарттарга жооп бере турган ошол эски полигондун үстүн жабуу маселеси долбоор болгон ЭБРРдин алкагында. Кудай буюрса бүгүн өзүңүздөр көргөндөй жумуш башталды. Көп жылдан бери коомчулукта ошол эле жапалак айылдык аймагынын жашоочулары нааразы болчу, жайында күйчү, түтүн чыкчу деген көп нааразычылар болчу. Кудай буюрса бүгүн чекит коюу десек болот. Мен үчүн дегенде Кудай кааласа курулуш башталды. Жалпысынан 1 жылда Кудай кааласа азыр мына ускан компания куруп бүтөбүз деп атат. Мен ойлойм бул эгер бүткөндөн кийин бул жерде ошол жалпы 24 гектардан ашык аянтча жашыл зонага, парк скверге айланат. Шаардыктар үчүн бир мындай эс алуу зоналарга бир мезгилде полигон болуп туруп сасып жыттанып турган жер. Кудай буюрса биз мына жакында Корея Сеул шаарында барып көрүп келдик. Ошол жерде жаштар келип эс ала турган чоң бир зонага айлана турган шартка Кудай буюрса айланган турат. Шаардык бийликтин билдирүүсүндө 2016 жылдан бери ишке ашпай бүтпөй келген долбоор болгон. Бул жаңы полигонду куруу жана эскисин калыбына келтирип үстүн экологиялык талаптарга жооп бере тургандай кылып жаап берүү пландалууда. Тендерден уткан компания 1 жылда куруп бүтөбүз деген убадасын берүүдө. 1 жыл аралыгында бүткөрүлүп, мында жашыл аймак пайда болот. Эски полигон боюнча бул 50 жылдан артыктан бери бул иштеп жаткан полигон. Бул эски полигондо план боюнча рекультивация кылат, үстүн жашылдырган зона болот, тикенектүү бак дарактар эгилет. Мындай айтканда, үстү топурак менен толтуруп, анан жалпы жашыл зонага айланат. Ошондой эле азыркы жаңы курулуп аткан полигонубуз дүйнөлүк стандарттын негизинде курулат. Эң кубанычтуусу ошол болуп атат. Дүйнөлүк стандартта эч кандай салкындуу суулар чыкпайт, өзүнүн жанагы газ түтүкчөлөрү менен, суу түтүкчөлөрү менен чыгара турган заманбап болуп курулат. Ош шаарына 2016 жылы жаңы полигон үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы грант түрүндө 10 миллион евро бөлгөн. Анын 6,5 миллиону полигон курууга деп каралган. Бирок ал жылдары таштанды үчүн атайын жер табылбай, долбоор башталган эмес. 50 жылдары курулган Оштун азыркы таштанды жайы дээрлик 54 гектар жерди ээлейт. Ал тилкеге күнүнө 1,5 миң куб таштанды төгүлөт. Полигондон болжолдуу 1 чакырым аралыкта жапалактын ДО калктуу конушу бар. Буга чейин тургундар жагымсыз жит менен түтүнгө нааразы болуп келишкен. Белгилей кетсек, полигонду куруу иштери Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Ош шаарында таштандыларды чогултуу жана иргөө системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашууда. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.